Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Абу Сооронбай мага айткан, мен ушу акелик кылып эле жардам берип тура алдым. Чындыгында мунун ою бийлик менен акча экенди. Бийлик менен акча. Жакшылыкты унутсам Кудай урсун дечи эле, Кудай урсун. Кудай урсун, Кудай бар. Анан кийин мына Атамбаев үйүнө жатпайбы сүйлөбү деп, анда ким сүйлөйт? Жанагы чимкириктер сүйлөйбү. Ал бетте ал жакта 10 чактысы бар, мына бисменен отурат. Калгандары чимкириктей эле салаңдап көгөрүп отурушат да коркуп. Мен мына айла жок чыгып атам, анткени менин катамда болгон ушу Сооронбайга ишенгеним, өз катамды өзүм оңдошум керек. Анан кийин бул Кыргыздын тарыхында деле бар да, билесиңер. Мына Жолойханды алып келгенде жаштар күрөшкө чыккандан коркуп Кошо Аксакал чыккан. Мен да аксакал болсом айла жок чыгып атам, мына ачык айтайын. Урматтуу депутаттар, Дастан Артысбекович, мындай да Кыргыздын бир сонун кеби бар да, бака өзүнүн майрыктыгын билбей жыланды ири дейт экен да. Анан эми ушунча 120 депутатты тамаша кылып, оскорбление кылып, өтө төмөн кылгандан ортодон чыга калып, кээ бир депутаттар бирдемелерди айтып атат да. Андай болбойт да. Тургандан кийин туруш керек. Могул кабыл алган нерсенин бардыгы туп-туура. Комиссия карап чыксын, андан көрөлү. Ал зачем бир жолу айтсын, макул кечирели, экинчи жолу айтсын, кечирели. Анан кээ бир аксакал депутаттар ушинтип айтып койду эле дейт. Мурун айтып койгондо ошондо эле айтпайбы? Мондай болду, бул жер туура эмес болуп калды, туура болуп калды деп. Ошон үчүн мен предлагаем, могу алып бараткан ишиңиз Дастан туп-туура шу теп менен жыла бериш керек, жапжакшынакай. Эсиңерге салбасыңар, бака өзү майрыктыгын билбей, анан жыланды ийди дейт экен да. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артысбекович. Июнь айына кошумча алынчам жок, мен ушу трибунадан айтып коеюн деп атам. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бир эмес эки жолу Жогорку Кеңеш чимкирикке айландык. Коомчулукта сөз кылып атат. Бул Жогорку Кеңеш эмне унчукпай эле отура береби? Мына сизге төрөгө катары кайрылып коеюн. Туйгуналыны өңүң жакпайт дегенде эмне кылды? Ваше лицо мне не нравится деп каткырды публично. Аны журналисттер талап жеп кое баштады. Экс-президентибиз урматтуу Жогорку Кеңешти чимкирик деп улам айтып атат. Биз унчукпай отурабыз. Сиз биздин укукту коргошуңуз керек. Дастан Артысбекович, сиз төрөгасыз. Адам сөз сүйлөгүчө сөз адамдын кулу дейт. Сөз ооздон чыккандан кийин адам сөздүн кулу дейт. Ооздон чыккан сөзгө жооп берсин, сиз жоопкерчилигин сураңыз. Мен Жогорку Кеңештин атынан айтып атам. Берде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек. Чоң рахмат.